Мынакей жашоодо кээ бирлер айтып берет да, мен мону ийгиликке жетип келат, бул жерге келгенде төңкөрүш болуп кетти, бул жерин бузулуп калды, бул жерин бүтүп калды, аягына чыкпай калды деген сөз айтышат да. Анан кээ бирлер мындай хикмат кылып айтам да, бирөөнүн көңүлүн оорутуп алган эмес белеңиз? Жокпу? Анан бирөөнү баян айтам, тамашалап болсо да бирөөнү мындай кемсинтип койгон эмессиңби дедим. Десем, эми толтура дейт. Анда ошол тетиякты тосмолор, ошол тосмо деп атам да. Сен мындай бир WhatsApp группа бар да, жана досторуна, достор, кечирип койгула, мен эгерде бирөөңөрдү мындай акыңарга кирип койсом, кечирип койгула. Кечирип койгула, мен кетип калды деп койсоң, бирөө мынтип эле моундай чыгып коет да, көрбөңүз, сөзгөчү. Мындай мынтип койсо, бил уже бир адам кечирди сени. Тияктан, тояктан турган тоонун бирөөсү жок болуп кетти. Кээ бирлер мисалы алса, айтат эркектер, ишим оңолбой калды, соода жүрбөй калды. Эмне болду? Үйүңдө турган аялың бар да. Аялың эмне кылдың? Кордодуң, бере турган десең бербедиң, же болбосо ушундай бир сабадың, же сөктүң, же бир туугандарын тийиштиң да, бир нерсе кылдың. Эмне болду? Тетиякка чоң тоо уже даяр болуп жатат, ухут тоосу пайда болуп калды тияка. Эми сенин проблемаңды чече турган молдо эмес, дем сала турган молдо эмес, олия эмес, дагы бирөө эмес, сенин проблемаңды чече турган аялың. Эмне кылышыбыз керек экен? Жакшы бир мындай бир аалымдардын сүннөтү бар. Бул кечине жатаарда бизден кетсе кечирип коебуз деген сөздү айтуу. Негизинде өзү рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албаган, пендеге рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт деген сөз бар. Алладан кечирим сурай албаган, пендеден кечирим сурай, мындай пендеден кечирим сураган, Алладан сурай албаган, Алладан кечирим сурай албайт дейт. Эмне себептен бул сөздөр айтылып кеткен? Анткени себеби качан гана сиз жана айтып атканда сиз менен биз айтып атабыз, бирибиздин көңүлүбүздү алууну, жашоодо бир жашоонун тартиптерин үйрөнбөсөк, адепке тарап келип албасак, анда алдыда турган чоң проблеманын бар башы сен болуп каласың деген сөз экен. Ошол себептен үйүңөрдүн ичинде дайыма бизден кетсе кечирип коюңуз деген сөздү айта бергиле. Эркектер да, аялдар да. Силер соцсеттеги болуп аткан нерсе карабагылачы, пожалуйста. Аларда не стоит да, даже субханалла, мындай жанакындай силерге айткан коучтардын сөздөрү, анан кийин жанагындай мындай психологдордун сөздөрү, силерге мындай булар туура эмес жолго апарат. Бир гана нерсе, бир эле сөз керек. Негизи кээ бирлерчи бизден кетсе кечирип койчу деген сөзчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп койгон сөз бул. Пайгамбарыбыз бир да жолу бир адамдын көңүлүн калтырган эмес экен, бирок бир да жолу мындай кечирип кой деп айтпай калган эмес экен. Бардыгынан кечирим сураган, бардыгына субханалла пайгамбар жакшы мамиле кылган экен.